Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүн биз азыр ушул тапта Шатлы панорамасында турабыз. Бул жерден эгерде мындай көз чаптырсак, Ысык көл 60-70% бүт көрүнүп турат экен. Анан бул жагына көз чаптырсак, бул жакта Каралы Арчы деген жайлоо жайгашкан, ушунчалык укмуш, коз. Эгерде күн батыш тарабына карасак, бул тарабында Бөкөнбаев айылы жайгашкан. Адам канчалык байгы жогору бийиктикке чыккан сайын ушундай көп жерлерге көз жетет. Байгы алысты көрө алат экен да. Ошондой эле адам баласы канчалык бийиктеген сайын ушундай көп нерсеге көз жете баштайт. Адам баласынын илим деңгээли, ой жүгүртүүсү бийиктеген сайын, илим билими бийиктеген сайын, ушул кудум эле ушундай көп нерсеге, көп жакшылыктарга, көп бийиктиктерге көз жете баштайт экен. Алла таалам баарыбызды ушундай ала тоодой бийик болууну насип кылсын. Баарыбызды ала тоодой бийик ой жүгүртүүнү насип кылсын. Экинчи бир көңүлдү бура турган нерсе, Алла таала Кур'ан-ы Керимде фасиру фил ард, жерди кыдыргыла, жер кыдыргыла. Силер жерди кыдырып көз чаптыргыла, акыл калчагыла. Кайфа бадал халк. Алла таала жараткан, Алла таала ушул жаратылышты кантип жаратканына акыл калчагыла, ой жүгүрткүлө. Жер кыдырып көргүлө, бүтүндөй жердин булуң бурчун кыдырып көргүлө, акыл калчап көргүлө. Алла ушундай жоктон бар кылып жараткан Алла таала кантип ушул жаратылышты жараткан болсо, кудум ушундай эле кылып эртеге кыямат кайымда дагы башкадан жаратып коёт. Ошол нерсеге акыл калчабайсыңарбы деп айтып атат. Кээ бир адамдар ушул өлүмдү, бул жашоодон кийинки жашоону чаңган адамдарга Кудай таала ушул жаратылышты жараткан Алла таала кайрадан эле ушул сыяктуу жашоону пайда кылып кое албайбы? Ушул нерсеге акыл калчабайсыңарбы, ой жүгүртпөйсүңөрбү деген аяттарды айтып атат да. Менин айтайын дегеним, ушундай кээде бийиктикке чыгып, жаратылышка бир ой жүгүртүп, мындай кереметтүү ала тообузга ой жүгүртүп, мондой кереметтүү кооз тоолорубузга мындай акыл калчасак, балким ой сезимибиз дагы бир күчөйт, жан дүйнөбүз эс алат. Мындай бир карасаңыз, ушул жерден азыр бул тарабы апапакай карлар менен тоо, кыш көрүнүп турат. Кыштын бер жак бул жакка түссөк, бул жакта жаз көрүнүп турат. Бул жакта карасак, кадимкидей жай көрүнүп турат. Кудай таалам Кыргызстанга ушунчалык бир кооз керемет жерлерди берген. Кудай таалага, жаратканга чексиз мактоолор болсун. Кудай таалам бизди ушинтип өзүнүн жаратылышына, тоолорго, керемет жаратылышка акыл калчай турган, ой жүгүртө турган пенделерден кылган болсун. Кудай таалам баарыбыздын ой жүгүртүүбүздү бийик ала тоодой бийик кылган болсун. Бар болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.